Бүгін мен сілерге анекдот айтып беремін. Короче, 3 бала болып тұр да. Алар болса границадан өтейін деп кетаткан болчу. Ал границаның аркасында жашоо соп-сонун. Акта бүт бесплатно, бүт соп-сонун да, короче. Анан охранник туруп айтып атпайбы? Силер ал жака өтөсүңөр, если силер үчөөңөрдүкү кошулуп 100 сантиметр болсо депчи. Болуптур деди да. Бирөөсү чыгарды, 45 сантиметр чыкты. Экинчиси чыгарды, 50 сантиметр чыкты. Үчүнчүсү чыгарды, 5 сантиметр чыкты. Охранник айтты: "О, 100 сантиметр болду." Өтөрү күлө деп койду. Өткөндөн айтып атпайбы, жана 45 сантиметрчи. Балдар, меники туруп калса биз жөн эле өтүп кетет болчубуз депчи. Экинчиси айтып атат: "Меники туруп калса биз болсо бүттүгүз биякта өтүп кетебиз болчубуз" деп атпайбы. А үчүнчүсү чыгарылып айтып атпайбы: "Блин, балдар, вам повезло, что меники туруп калды. Өтпөйт болчубуз" деп койду. Мен азыр жигитим менен жолуктум да. Анан жигитим менен жолугуп, мага питание алып берди, курсагымды тойгозду. Анан эле курсагымды тойгозуп, анан машинесине келип отурдук да. Анан өзүңө жаккан, сүйгөн адамыңды өпкүң келет да. Анан мен аны бетинен өпсөм, ал мени карабайт, телефон чукулап отурат. Анан ал мени взаимно өппөй койду. Анан өппөй койду эле, эркелеттим. Анан эркелетип отуруп, анан кайра дагы бетинен өптүм, чтоб намек кылыпчы. Бетинен өпсөм, обратно өппөйт, жоозуман өппөйт. Мен уялдым да барып, чтобы аны оозунан прямо өпштүнчү. Анан кийин ал өппөй койду эле, бетине катуу чаап туруп машинадан түшүп кетип, үйгө кирсем 5 мүнөттөн кийин: "Мен сени өпкүм келген, просто сен менден уялдың го." Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон унуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин AddX Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Элсом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2